энергетика секторуна бюджеттен 2024 жылга 74,9 миллиард сом жумшалат. Анын ичинде энергетикалык компанияларды капиталдаштырууга 55,8 миллиард сомду карайбыз. Онлайн режимде бүгүн бүт өлкө боюнча канча энергия өндүрүлүп жатканын ар бириңиздер өзүңүздөрдүн телефондоруңуздарда көрөсүздөр. Бул такай президенттин да менин дагы астымда турат. Жакынкы жылдары 7000 мегаваттык ири долбоорлор ишке ашат. Токтогул, Камбарата 2, Үч Коргон ГЭСтерин өндүрүү кескин көбөйөт. Модернизациясын аягына чыгарабыз. Казарман, Чаткал, Суусамыр, Көкөмерен, Сары Жаз каскадтары курулат. Куланак ГЭСи ишке кирет. 30дан ашык чакан ГЭС иштей баштайт. Жакшы кабар, Камбарата 1 ГЭСинин ТЭОсун актуалдаштыруу үчүн Дүйнөлүк банк менен макулдашууга биз кол коюштук. Кечинде ушу Борбордук Азияны тейлеген директор менен сүйлөшүп, мен эми кечинде президент урматтуу Садыр Нуркожоевичке да айттым, сиздерге да айтып жатам. Дүйнөлүк банк 2 жылдан бери экономикадагы туруктуулукту көрүп, реформаларды, ошонун ичинде энергетикадагы биздин бюджеттеги реформаларыбызды көрүп, бизге 50 жылга ушу Камбарата ГЭС 1 башташ үчүн 50 жылга 10 жыл отсрочкасы менен проценти жок 500 миллион долларга берүүсү күтүлүүдө. Энергиянын кайра жаралуучу булактарынан шамал, күн станцияларда курулат. Газдаштыруу иштери жүрүп жатат. Бишкектин экология маселеси жакынкы жылдары чечилет. Транспорт артериясы гана Казакстандан бизге мүмкүнчүлүк бербей атат. Ата жакынкы арада ТЭЦти биз газга өткөзөбүз. Жаңы мэр келди. Мэрдин астында дагы эң чоң талаптардын бири ушу смогту азайтуу, же болбосо жокко чыгаруу. Биз көмүрдү экспорттобойбуз. 2050 жылга чейин дүйнөдө көмүртекти кыскартуу саясаты жүрсө, көмүр жагуу 2-3 эсеге азаят. Көмүр кендерибиз убагында пайда алып келиши үчүн биз көмүрдү импорттоону кескин түрдө көбөйтөбүз. Августта Кытайга барган иш сапарымда 300 миллион долларлык 9 макулдашууга кол койгонбуз. Алардын баары келип кыргыз көмүр менен иштеше баштады. Ленталык конвейер буюрса курулуп бүтөт Иркиштамда. Ошондой эле Нарында дагы болот. Анан Кызылкыяда дагы ушундай ленточный конвейер кылып, биз көмүрдүн экспортун кескин түрдө көбөйткөнү жатабыз.